Кара Суу районунун Кашкар кыштак айыл аймагына караштуу Жарооз айылы 416 кожолуктан турат. Жаратылышы кооз, көркөмү арткан бул айылдын эмгекчил эли бош жаткан дың жерди өздөштүрүп, 1977 жылдан баштап ар түрдүү мөмө жемиштердин көчөттөрүн отургузуп, айылдын кооздугун арттырып келишүүдө. Чакан айыл аймагынан айтаарга сөзү бар. Көөдөнүндө кыргыздын уюткусу, наркын сактап, көчүн улап, тукумун көбөйтүп, көмөкөйүнөн ыр таам, ооздорунан нарктуу сөздөр агылган айылдык апалардан куралган Ак Саамай апалар тобу бар. Топтун негизги максаты жаштарга улуулардын мурасын даңазалап, кол өнөрчүлүктөрүн үйрөтүп, кыргыздын көөнө тамактарынын пайдасын, жасалышын даңазалоо. Апалардын тобу жаш курагынын өйдөлөгөнүнө карабастан, өз күчтөрү менен коомдо ар кандай иш-чараларга активдүү катышып, айылынын даңкын ашырып келет. Бул көрсөтүүдө элеттик энелердин эсте калуучу иштерин экран аркылуу сиздер менен бирге көрөлү деп турабыз. Жарооз айылында Шайыр апа долбоорунун алкагында ушул Ак Саамай Шайыр апаларын түзгөнбүз. Биздин топто 10 аял менен түзүлгөн. Биздин топтун түзүлгөнүбүздүн максаты ушул айылдагы таланттуу апаларды элге таанытуу, ошондой эле жаштарга үлгү болуу. Дагы бир нерсени айтып кетсек, биздин айыл өкмөтүбүз бизге 40 сотик жер берген. Ошол жерге ушуну даярдап, сатпайбыз. Эгерде ашып калса сатабыз өзүбүздөнчү. Ошол жерлерге барып отургузуп, анан ошодон ашып калса, эгерде элдерге муктаж болуп калса сатабыз. Менин үй бүлөмдө 2 кыз, 1 уулум бар. Кудайга шүгүр, 8 неберенин чоң энеси, чоң атасыбыз, бактылуубуз. Кудайга шүгүр. Балдар окууга? Балдарым бардыгы жогорку окуу жайын бүткөн. Кыздарым мугалим болуп иштейт. Алдыңкы чоң кызым 4 балалуу. Мектепте завуч болуп иштейт. Азыр эми Кудайга шүгүр келиним бар. Мен эми бошмун да. Ошондо иш-чараларга тынымсыз барам. Шайыр апаларды даярдап, мына айылдагы дайым майрамдык маанайларды тартуулап турабыз. Азыркы өзүңүздөр көрүп тургандай, монтип болгарскийдин сортуна карап, помидордун сортуна карап, неме кылабыз, сени сайыс таркагандан бери, азыр дыйкан чарба болуп бөлүнгөндөн кийин, бардыгыбыз эле ушинтип эле монтип помидорлорду, болгарскийлерди өзүбүздүн бөлүнүп берген жерлерге, үлүш жерлерге эгип, тирлик кылабыз да. Анан мына Шайыр апаларга кошулгандан бери эле бизде эле жана айыл өкмөтүбүздөн берилген 40 сотик жерибиз бар. Ошол жерге алып барып эле помидорлор эгебиз. Анан чаап, аны сугарып, азыктандырып, анан күз келгенде сатып, анан жакшынакай кылып эле өзүбүздүн керектүү каржылайбыз эми Шайыр апалар өзүбүздүчү. Анан сиздер күздө келгениңерде, август айында аябай сонун кылып дарбыз коон эгишет бул жердечи. Тоют боюнча мисалы бед эгишет, жүгөр эгишет. Ошентип эле биздин Шайыр апалар ошо менен тирлик кылабыз. Эми өзүңүздөр көргөндөй мына жерде ошо болгарскийдин сортун эгип койгонбуз. Кудай кааласа. Эми Канча сорту бар бuyakta? Азыр бул жерде 4 сорту бар экен. Биз азыр эми мына жерге эккенибизде 2 сорт эккенбиз. Жанагы болгарскийдин кызылы менен көк дебиз. Ошо азыр ошолдун 2 сорту бар бул жерде. Ошол анан Кудайга шүгүр эле 5 баланын энесимин. 3 уул 2 кызым бар. Ошолордун жашың жеткенде эле 50 жаштан эле пенсияга чыгып калат экенсиң. Ардактуу эс алдыбыз. Анан бекер эле отурбайлы деп ушул апалар менен жакшынакай болуп эле ырдап чорлоолу жүрөбүз эми. Райондордо, областтарда жана бизден жеңиш, биз жакшы райондордо жакшы жеңгенибиз үчүн бизге таласка жолдомо берип, көчмөндөргө да барып келдик. Азыр эми Кудайга шүгүр эми мынантип Шайыр апалардын ортолугунда жарышта болуп калат мындай мелдештер. Аларга деле катышып эле келатабыз. Баягы 40 сотик жерибизди бергени эми дайым эле мындай неме кылбайлы деп өзүбүз атайын парникти уюштуруп алып, анан ошол жерге неме кылабыз да, помидорубузду, болгарскийди эгебиз. Ошону менен чөнтөгүбүздөн кыскасы жеңилдик да. Могу үйрөнүн деле алып келесиздер да, уюшуппу? Ооба.
Эми убагы келгенде мисалы помидор менен болгарскийни алып барып алып эткенибизде чогуу чабабыз. Анан ошол чогуу сугарабыз. Анан ошону менен эгинин жыйнаганда дагы чогуу жыйнап, анан ошого карап туруп анан сатабыз дагы өзүбүзгө керектүү нерсеге жумшап алабыз. 2 кыз 2 уулум бар, 10 неберем бар. Кудайга шүгүр, азыркы учурда бактылуу, тайне, чоң эне болуп жашап келатабыз. Кыздарга үлгү тарбия берүүдө жакшы нерселерди үйрөтөбүз. Илгерки болбогон нерселерди дагы айтып келебиз, балдарга, кыздарга, келиндерге айтабыз насааттарыбызды. Илгери биз дагы кайненелерибиз жакшы тарбия берген, биз дагы ошолордун немесин улап, жакшы тарбия бергенге аракет кылып келе жатабыз. Мен Айылчиева Бурма, 56 жаштамын. 2 уул 2 кызым бар, 10 неберем бар. Бактылуу чоң эне таянемин. Парник кылайлы деген ой мурдатадан менин ата-энем ошо дыйканчылык менен тиричилик кылып келгенбиз. Дарбыз, коон, илгери малкана болгон, ал малдарга ашкабак эгип тапшырчубуз. Ошондой иштерди ата-энем дыйканчылык менен неме кылып келген да. Ошодон анан биз дагы ошо ата-энебиздин жолун жолдоп дыйканчылык кылып келебиз. Улуттук улуу нарыкты сактап, жайылтып, айыл арасында кандай иштер жүргүзөсүздөр апалар? Улуу нарыкты сактап, эми биз кандай десек, ушу кечте тикмейди, сайма сайып, курактарды, төшөктөрдү жасап, тигип, ошол немелерди көп айтабыз да.
66 жаштамын. 4 uul, 2 kızdın ata enesibiz. 22 nevremiz var. Allah'a şükür. Kolkozga iştep, paktaga, tamekige, kurt alıp pula terçübüz. Oşonu emgektenip жүрüp, oşu nevre bağı öyle uyda oturuyor beyle, oşu şair apalardın müçesi olup жүрөм. Oşu apaman үйrөнгөн oğuz komuzumdu, kağıp жүрөm. Топтун аксакалы катары кандай насаат бересиңер, эмне багыт берип турасыңар өзүңөрдүн тобуңарга? Өзүбүздүн тобубузга эми насаатыбыз, бири-бирибиздин сөзүбүздү угуп, бирибиз эмнени айтса мен ушу чоң элем, мен муну кичиненин кебин кой албаймын дебестен, кичине чоң дебей, кичиненикин угабыз, чоңдукун дагы угабыз. Ошентип ошо бирдиктүү болуп, ушу шайыр апа болуп ушинтип жүрөбүз. Азыркы мезгилде 2008-жылдан бери Жароз айылындагы Сооронбай Жусуев атындагы орто мектепте тарых мугалим болуп эмгектенип келе жатам. 4 баланын энесимин, 2 кыз 2 уулум бар. Жана ошондой эле жаш болгонуна карабастан ушул шайыр апалардын тобуна кошулуп, ушул шайыр апалар менен ырдап, чорулуп, бийлеп келе жатам. Сага мындай кызыксыз эмеспи? Өзүң жаш болсоң, анан кемпирлерге кошулуп алып жумшап койбойбу? Жок, айрыкча аксакалдардын тарбиясына, акыл насааттарына кайра мага ошол мотивация болот. Ошон үчүн мен эч качан өкүнбөйм. Ар дайым шайыр апалар менен сыймыктанам. 3 uul, 1 kızım бар. 56 жаштамын. 8 неберем бар. Учурда ошо мен дагы номер 85 Сооронбай Жусуев атындагы мектепте башталгыч класс мугалими болуп иштейм. 2009-жылдан бери иштеп келе жатам. Анан мен дагы ушул Аксамай шайыр апалар тобу уюшулгандан бери мен дагы ушулар менен катар эле чогуу жүрүп, ар кандай иш-чараларга, конкурстарга катышып келе жатам. Ушул топтун көркөм жетекчиси болуп келем. Эми ар бир кесип ардактуу дегендей, ошо мен кесибим мугалим болгондуктан ошо балдар менен иштөө дагы мага жагат. Анан өзүм дагы ошо музыкалык окуу жайын бүткөнмүн, училищаны. Анан ошо музыкага жакын болгонум үчүн ушул топто ушулар менен бирге жүрөм. 5 балам бар, 20 неберем, 1 чеберем. Ушулардын ардактуу, бактылуу мындай ойлойм, ушу балдардын чоң энеси, тай энеси болуп, ушул жерге 76-жылдан бери колхоздо иштеп, балдарымды тарбиялап, өстүрүп жүрүп, анан ардактуу эс алууга чыккандан кийин ушу шайыр апалардын тобуна өзүм кызыгуум менен ушу бирге келе атам. Кудайга шүгүр, арабызда бардыгыбыздын мамилебиз, мындай немелерибиз бардыгы жакшы да. Мен ушу сыймыктанам, ушулар менен ырдап, бийлеп жүргөнүмө. 1980-жылы Жалалабадтагы окуу жайды бүтүп келип өзүм кесибимде ал убакта ушу сүтовар ферма деп коет эле. Сүтовар фермада лаборантка болуп 20 жыл эмгектендим. Андан кийин мектепте иштедим 8 жыл. 5 бала бар. 7 неберели болгонмун. Бактылуу эне мен. Азыр ушул мезгилде ошо Кашкарстагы айыл өкмөтүнүн жергиликтүү кеңешине депутатмын. Депутат болуп эмгектенип келе жатам. Ошо 2017-жылдан бери шайыр апаларга кошулуп ошо жерлерде ырдап жүрөм. Өзүм аябай ыржандымын, ырга кызыгамын. Ырды ошо жаш мезгилимде эле ошо ырдачумун. Ушуларга аралашып азыр ушу мезгилде ушулар менен кошо жүрөбүз.
илгерки ата-бабабыздан калган сөз бар экен, нанда болсо ырда болот, курсаң ток болсо колуң шок болот депчи. Анан ошондо илгери бир пайгамбарыбыз сапардан келе жатып курсак ачып кетип нан сындырып жеткен. Нан сындырып жегенде нан ушагы жерге түшүп калат экен да. Анан пайгамбарыбыз жерге түшүп нанды такыр ушагын таппай калат экен. Анан ушул убал, ушунчалык улук нерсе, жогору, кокус бирөө жарым төлөп келсе убал болуп калбасын деп, жанагыны төгөртүп чеп кылып коет экен. Биз айтканда коргон кылып уруп коет экен да, баягы жердечи. Казанга жапкан нан деп коет. Казандан аябай жумшак, ушунчалык адамга сүйкүмдүү. Анан күч кубат ачыткыга жабылат. Азыркылар эми дрожжго жабып атышат. Эми бул адамга эч кандай зыяны жок да, пайдалуу. Анан мунун наныбыз айтып кете турган болсо, күлчө нан деп коебуз. Биз аябай ата-бабаларыбыз сапарга чыкканда, уучулукка чыкканда, арпа будай ургондо чыкканда, талага чыкканда буга койдун майын кошуп туруп даярдап беришет. Сенде салганда жумшак турат, даамын жоготпойт, ушунчалык адамга жагымдуу да. Анан мунун айта турган болсок, бул азыркы биздин заманыбызга жараша тандырга жабыла турган патыр нан деп коебуз. Кыргыздын өтө жакшынакай мындай конок тоскондо дагы, башка мейман тоскондо дагы ушуну колдонобуз да. Бул дагы аябай күч кубат адамгачы, иммунитетин көтөрөт балдарыбыздынчы. Ушундай жакшы нерсе да. Анан мунун айта турган болсом, бул көмөш нан деп коет. Илгери бир эле буудайдан эмес, арпадан, сулудан тамак жасап, нан жасап жүрүшкөн да. Анан мисалы буудайдын наны казанга жапсаң турат, а бул нандар турбайт. Сулу менен арпага жабылган нан турбайт. Ошон үчүн муну камыр кылып жуурушуп туруп, ачыгандан кийин муну корго көмүп, анан көмөш нан деп бышырышат да. Анан мунун айта турган болсок, бул катырма деп коебуз. Биз бул катырма наныбыз казанга эки тарабын кактап бышырып алабыз дагы. Анан кийин немеге отко калап туруп, ошондон муну бышырабыз да. Бул дагы өтө адамга күч кубат берет. Эч качан мындай жагымдуу да, ысыгында жесең, жана эжелерибиз айтып кеткендей, муну ысыгында каймакка, мына биздин каймагыбыз турат. Ушу каймакка балдарыбызга мычык май кылып беребиз, сары майга мычык май кылып беребиз. Ошондой жакшы нерсе да. Анан мунун айта турган болсом, бул деген майлама жупка деп коебуз. Бизде чаваты деп коюшат. Майлама жупка деп ошо чаваты. Бул дагы өтө адамга жагымдуу болот да. Ысыгында жесең аябай жакшы нерсе. Муну болсо жупка деп коебуз. Муну курук болуп эсептелет, мындай эки тарабын казанга кактап бышырышат. Бул дегенибиз илгери ата-бабаларыбыз орозо тутканда, орозодо баягы кайнак сууну кайнатып, ага туз салып, анан ушуну бергенде кыскасы эртең менен кечке чекти курсагын ток кармап, жакшы кармашат да. Анан өзүңөр көргөндөй, муну азыркы жаңы эле чыккан өзүгө. Муну каттама деп коебуз. Аны биздин бардык эле аял кишилер түшүнөбүз. Бул дагы аябай казанга кактап, майды азыраак куюп, кактап туруп бышырышат, жагымдуу болот. Каймак сүртүп, катын чыгарып, жакшынакай кылып бышырышат да. Анан мына өзүңөр көрүп тургандай эле, мына мисалы ата-бабаларыбыз илгери аябай сонун кылып даярдашып, конокторду жакшы тосушкан экен да. Мунун өрдөк деп коебуз, мунунузду жылан деп коебуз. Анан муну көргөнүңөрдү өккө деп коебуз да. Ак кууларыбыз. Олого деп коебуз. Анан мен сөздүн ортосун айтып кетейин. Муну талкан деп коебуз. Сиздер өзүңүздөр берген суроого карап туруп, талкан адамга ушунчалык жагымдуу. Будай менен будайды кууруп туруп, анан аны элеген да, элегенден кийин иригин, мына биз мына тербинге барып тартып келип туруп, иригин неме кылганбыз, жарма кылышып, иригин жарма кылгандагы майдасын талкан кылган, талканды сары майга, каймакка жууруп туруп балдарыбызга берген да. Ал дагы аябай курсакка жакшы турган, ток туткан да эми талканыбызчы. Анан муну атала деп коет, аталабыз сары майга куруп туруп, анан ага кымыздан, сүттү, айранды аралаштырып берген. Сене бул суусундук катары дагы, тамак катары дагы колдонулган. Мисалы мына аталган айта турган болсок, мына азыр өзүңөр көрүп турган эле кесеге куйганда, бул мына кашык менен мисалы тамак жегенде, бул кашык суу ысыкты өткөзгөн эмес да, эч качан ооз күйгүзгөн эмес, жакшы кармаган. Сене буга кымызды катыктап ичсе да болот, айран катыктап дагы, сүт катыктап ичсе болот. Сен айран катыктап ичкенде бир аз суугунда айланып турат. Анан сүт менен кымыз катыктап ичкенде ысыкка кетет да, ошондой болуп калат. Анан муну өзүңөр көрүп тургандай, мына биздин кашыктарыбыз, муну кеселерибиз турат.
Бул деген илгерки биздин аталарыбыз колдонуп келген буюмдар да. Эмне себептен болгондо булар аябай мындай адамга мисалы азыркы биздин идиштерди кармасаң аябай ысык неме берсе, булар эч кандай ысыкты өткөзбөйт да. Адамга эч кандай зыяны жок. Илгери биздин энелерибиз баягындай неме менен күү менен күйүп, бишкек менен күйүп туруп, ошо чыккан каймакты бетине колго алып туруп тоголоктоп, суусун чыгарып, казанга салып, мындай сармай чөөгө кылып даярдашкан да, сармай чөөгө кылып даярдап, анан кийин биздин энелерибиз тандырга нанды ысык боюнча алып келип эле ошо сармайга мычкып, балдарыбызга мыстма кылып деп коет эле, мыстма деп илгери айтышкан, ошо мыстма берип, алардын кечке ток жүрөт эле да балдар. Уйтуганда кара сүтүнө, эң алгачкы кара сүтүнө биз мынантип ууз жасап, бул дагы аябай ден соолукка, балдарга жагымдуу, ден соолугубузга пайда болгон да. Анан мынабы нандан намполоо кылып мынантип. Намполоо дагы бул дагы ошо ден соолукка каттаган намполоону ушинтип намполоо жасап, ошо даярдаганбыз да. Умачаштын жасалышын айтып берсем, мындай чара табакка салып алып унду, ого кичине сууну куюп туруп, анан колуң менен укалайсың. Укалаганда анан кийин ушундай болуп, өзү баягы сууланып, баягы ун өзү жоголгон сайын, бул укаланган сайын ушу өзү эле ушинтип даяр болуп калат. Анан буну казанга сары майды куюп туруп, анан ушундай кызыл кылып кууруйсуң. Анан бул эми умачашты эми сууга кайнатып туруп, айранга тап ичкен, буга бычак тийбеген үчүн жөн эле мынаны укаланып неме болсун, ушу адамга калориясы жакшы, адамга жагыштуу болгон. Эжелтеден эле энелерибиз жаш муундарды жанына отургузуп алып, макал лакап аралаштырып, жомокторду айтып, баяндарды айтып, тарбиялап келишкен. Ошондой эле турмушка даярдап да келишкен. Мисалга айтсам, жаш баланын таманын өппө, жаман болот деп айтышкан энелерибиз. Анткени ал бала кежир болуп, тил албаган, терс жактары көбүрөөк бала болуп өсөт дешкен. Дагы бир мисалды келтирип кетсек, эгерде бөбөк уктап калса, өзүнчө бир бөлмөдө жалгыз таштап койсоң, башына мунга окшогон гүлчөлөрдү коюп коюшкан, токош деп коебуз, ошону башына коюп коюшкан. Анткени бул деген гүлчө деген улук жамандыктан, балекеттерден сактаган. Эгерде бала уктап жатса, кокустан ойгонуп кеткен болсо, чочуп калып, ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Ошол себептен ушул энелерибиз башына нан коюп кой, же болбосо бычак коюп кой деп айтышкан. Атаңа мурда сакал койбо деген сөзүн бул мааниси өтө терең маани жатат да. Илгери биздин ата бабаларыбыз сакалын жайкалтып, төрдүн көркү болуп келишкен. Азыркы мезгилдеги биздин жаш балдарыбыз атасы тирүү туруп сакал коюп келе жатышат. Бирок атаңдан мурда сакал койбо деген сөздүн маанисинде атасынын көзү өткөндөр гана сакал коюп келишкен. Ал эми жаш баланын кийимин сыртта калтырба. Айрыкча жаш баланын кийимин сыртта биз көбүнчө калтырып коебуз. Азыркы мезгилдеги биздин жаш келиндерибиз чынын айтсак болот, чынында эле унутчакпыз, көбүнчө сыртта калтырып коебуз. Жана ошондой эле биздин кайненелерибиз ушул боюнча дагы өзүнчө тарбиялык мааниси бар сөздөрдү айтып тарбиялап келе жатышат келиндерин. Негизги себеби кирди жуугандан кийин өз убагында ал дегендин мааниси. Айрыкча жаш баланын кийими сыртта калып кетсе, курт-кумурска кирип өтө кооптуу болушу мүмкүн ден соолугуначы. Ошондуктан ар дайым кирди жуугандан кийин өз убагында үйгө алып кириш керек. Дагы эски муундардын дагы бир накыл кеби шыпырындыны күл менен кошо чыгарба деген. Мунун мааниси энеси кызына адал менен арамды ажыратуу маанисинде айтылган сөз экен да. Шыпыртып, үйдү шыпыртып, шыпырындыны мындай бут баспаган жерге
төктүрүп, ал эми күлдү болсо убочураак, алысыраак төктүргөн. Мунун маанисинде ошо кызына тарбия берүү маанисинде ошо ар бир ишти өз жайында орду менен кыл деген маанини түшүндүргөн да. Ошону менен илгери. Emese gana men kızıma patamdı verip koyayım. O min jamgır menen jer göngöröt, pata menen el gögöröt. Kudayım şu tilegen tilegizdi verip kızım bargan jerinden baktap. Eline elelүү bol, kalkına jaralуу bol. Altыңды bala bassın, arkandı mal bassın kızım. Söylegen sözün töp bolsun. Bala çakan köp bolsun, arçaday jaş bol, baldarına baş bol. Çay kaynagan kazanыңda may kaynasın, törüңdө uğul kızыңдар tayrаңдasın. Uğun uçtuğu bolsun, uğul baldarın küçtüğü bolsun. İyigin jiptüğü bolsun, kız gelinlerin septüğü bolsun kagılayın. Bargan жериңде taşтай katıp, suuday singip, sarı tiştü, ak çaştı, baybiçe olbay baybiçe. Jolun şıdır, joldoşun kızır, ömürün uzun bolsun kızım. Bat.